жана эжекелер, кечинде иш убактысы бүткөндө Самара келип алып, эшикти буздуруп, милиция чакырып кирип отуруп алды. Чужой адамдар жүрөт. Жумуш убактысында келбей, иттерге окшоп баары жүрөт ушул жерде. Эч кандай акыбары жок да бар. Да? Бети жоктур. Сенин балаң киши өлтүргүч. Равшан Жээнбеков маркум Үсөн Ниязбековдун апасын каттуу какты. Бүгүн 1-май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум уланды. Анын жүрүшүндө Равшан Жээнбеков менен Үсөн Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаеванын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Равшан Жээнбеков сөз арасында сенин балаң киши өлтүргөнү барган, унчукпай койсо былжырай бересиңби? Сенин балаң киши өлтүргүч деп кыйкырды. Өз кезегинде Өктөм Мамаева уулу өз милдетин аткарганы барганын айтты. Бирок Равшан Жээнбеков эмнеге автомат менен барат? Ал бизи атканы барган деди. Равшан Жээнбековдун бул сөзүн залда отурган Атамбаевдин тарапташтары да колдоп туруп алганда, Ниязбековдун апасы сот залынан чыгып кетти. Булак элдик медиа. Сенин балаң атканы бар. Автомат менен барган сенин балаң. Сен билбейсиңби ошону? Там кой бербейт дейт. Баланы десяткыч болчу. Сенин балаң убийца ал жерде. Балаң Сен десяткыч жакшы киши болуп сүйлөп эле кой берди. Баласы убийца. Şöyle 5 milyon çıkar öyle taza hava çıkar öyle. Сенин балаң барды автомат Taza менен. hava çıkar öyle. Sen çakırgansın. Мен чакырсам автомат менен барабы сенин балаң? Сенин балаң атты bizde var биринчи. 5 milyon çıkar öyle. Oldu mu? Taza hava. Tasın orayı. Almasın. Ezeke boldu. Ezeke. Кайрат Прембердиев Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти наамын сактап калды. Ырчы Кайрат Прембердиевден Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти наамы алынган жок. Бул тууралуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын маалыматына таянып, президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Жазык кодексинин 64-беренесине ылайык адамдан мамлекет тарабынан берилген жогорку сыйлыктар ал кызмат абалынан пайдаланып, оор жана өтө оор кылмыш кылганда гана кайтарып алынат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле мындай жооп Маданият, маалымат жана туризм министрлигине жөнөтүлгөнү кошумчаланды. Көп өтпөй министрлик Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун ырчылар Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиев менен жолукканын кабарлады. Жолугушуу жылуу маанайда өтүп, мындан ары пайдалуу демилгелерди биргеликте аткаруу боюнча макулдашуулар болгону кошумчаланды. Эске салсак, буга чейин Курал Чокоевдин чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоору чыгып, аны интернет колдонуучулар катуу сынга алышкан. Ырчы Кайрат Прембердиев жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоордо коомго жат, адепсиз сөздөр айтылат. Маданият министрлиги 2011-жылы Чокоевке ыйгарылган. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алган. Ал эми Прембердиевдин Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти наамынан ажыратуу боюнча президенттин аппаратына сунуш жөнөткөн. Булак Спутник H. Самара Каримова милицияга арыз жазып, Оштогу мугалимдер суракка чакырылды. Ырчы Самара Каримованын арызынын негизинде Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын мугалимдери Ош шаардык милициясына суракка чакыртылды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Самара Каримова тарабынан арыз жазылганын билдирди. Арыз кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жоруктар кодексинин 167-беренесинин сот чечимин аткарбоо негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Булак турмуш. УКМК Аспеков Жапыкеевке каршы көрсөтмө бербегенин маалымдады. Опузалап акча талап кылуу фактысы менен кармалган Мелис Аспеков Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берген эмес. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандар жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигин опузалап $250 000 талап кылды деп кармалган Мелис Аспеков өз көрсөтмөсүндө $50 000 Жапыкеевке бермек болгонун айтканын жазган. Ошондой эле Финполдун төрагасы жакында камалары туурасында кеп тараган. Бул боюнча Финполдун маалымат кызматы дагы Аспековдун көрсөтмөсүндө айтылды делген маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирген. Булак Спутник H.
Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн алдында Арстанбап аймагынан түшкөн 50дөй адам турушат. Алар 14 январда Уртокмокко кабылган Абдувахап Базарбай уулунун ишин милиция акыйкат иликтесин деп талап кылышууда деп билдирет аймактык кабарчы. Ички иштер бөлүмүнүн алдында тургандардын бири Муратбектин айтымында жыйналган эл менен ички иштер бөлүмүнүн башчысы жолукту. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин бир жыйынтык болоорун айтты. Бирок ал жерде тургандар токмоктогондор мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин айтып жатышат, деди ал. Буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Токмоктон улам ооруканага жеткирилген 31 жаштагы тургундун иши боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирген. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнө 31 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал Көкбөрү оюнунда 3 жаран шериктери менен уруп койгонун жазган. Жаран аймактык оорукананын сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 266-беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жыйынтык менен мыйзамдуу чечимдер кабыл алынат деп билдирди басма сөз кызматы. Булак турмуш. Biz mana yerga mana hali prokuraturaga nizam to'g'risida shu adolat bilan solashtirib olib keldik, el to'planib keldik. Biz mana shu yerda kuch o'tiribmiz. Hali bizga o'sha nima ekspeditsiya chiqsin deb ekspeditsiyani bizni qabul qilgan odam yo'q. Kim so'raydi? So'raydigan odam bo'lsa, o'sha yerga borib biz arzimizni aytishimiz kerak. Bo'lib o'tgan o'sha voqealar ularga qonun darajasi bo'yicha Qirg'iziston konstitutsiyasi bo'lsa so'ralsin. Biz uchun talab qilamiz yerda. Финансы полициясы Бишкек шаарындагы жептин жооптуу адамдарына карата тергөө ишин баштады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Финансы полициясы атмосфералык абага булгоочу заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча Бишкек жептин жооптуу адамдарына карата сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 230-беренеси коммерциялык же ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен катталды деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев бүгүн 18 январда көчмө жыйын өткөргөн. Авиабилеттерди арзандатыш үчүн Кыргызстан Орусиядан туруктуу аба каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Азырынча Орус бийлигинен тиешелүү жооп келе элек. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин директору Сталбек Шаршеев бүгүн 18 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Учурда Бишкек-Москва туруктуу аба каттамы жумасына бир жолу, жума күнү гана жүргүзүлүп жатат. Каттамдарды Кыргызстандын авиатрафик жана Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниялары аткарууда. Калган 80ден ашыгы чартердик каттамдар. Аларды үзгүлтүксүз рейстерге өткөрүш үчүн вице-премьер-министр менен жыйын өтүп, Орусиянын коронавирус менен күрөш боюнча штабына кайрылуу тууралуу чечим чыккан. Орусия тараптан жооп күтүп жатабыз, деди ал. Сталбек Шаршеев авиакомпаниялар пандемияда келтирилген чыгымдарын жабыш үчүн билет баасын жогорулатууга аргасыз болуп жатканын айтты. Ал Жарандык авиация агенттиги билеттердин баасын көзөмөлдөй албай турганын кошумчалады. Анын айтымында авиакомпаниялар өз ара атаандаштыктын негизинде билеттин баасын бекитет. Кыргызстандык авиакомпаниялар эконом класстагы билеттин баасын 32-33 миңден сатат, ал эми Орусия тараптын жол киреси 50 миң сомго чейин. Бизнес класста билеттин баасы 70 миңден 300 миңге чейин сатылууда. Коронавирус пандемиясынан улам былтыр март айында токтотулган авиакаттамдар август-сентябрдан тартып кайра жандана баштаган. Коомчулукта билет баасы мурдагыдан бир топ кымбат болуп жатканына нааразы пикирлер айтылып келет. Ош базарын муниципалдык кылабыз, дейт Балбак Төлөбаев. Шаар башчысы жакында капиталдык рынокто кандай өзгөрүүлөр болоорун айтты. Бишкек шаарынын мэрии Балбак Төлөбаев Ош базарында болуп сатуучулар менен баарлашты. Жолугушуудан алынган видео Төлөбаевдин Инстаграмдагы расмий сайтында жарыяланды. Биз Ош базарын муниципалдык кылабыз деп базардагы сатуучуларга кайрылды. Мэрия өз акчасына баарын эретке келтирип, жылуулук жана чатыр менен кооз базар жасайт. Шаардык мэрияга ижара акысын төлөп бересиз. Бул каражатка жаңы мектептер менен бала бакчаларды курууга жумшайбыз. Сатуучуларды башка жерлерде соода кылууга кууп чыкпайбыз. Анткени иш планы акырындык менен аткарылат, дейт ал. Мэриянын маалыматы боюнча Ош базары Кулиев көчөсүнө жайгашкан жери Павлова көчөсү. Аянты 0,953 гектар. Берекет унаа токтоочу жайы бар соода комплексин долбоорлоо жана куруу үчүн берилген.
Муниципалитеттин маалыматы боюнча келишимге ылайык ижарачы жер тилкесин белгиленген мөөнөттө бирок 2 жылдан ашык эмес өздөштүрүшү керек болчу. Бирок жер тилкесин алган учурдан тартып бүгүнкү күнгө чейин берекет берилген жер тилкесинде унаа токтоочу жайы бар соода комплексин курууга байланыштуу токтомдун талаптарын аткарган жок. Ошол эле учурда көрсөтүлгөн жер тилкеси өз максатында пайдаланылбай жатат. Соода контейнерлери жайгаштырылган. Маалым болгондой, буга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстары башкармалыгы кадастр мамлекеттик мекемесинин ижарачынын жер участогун пайдалануу укугун белгиленген тартипте токтотуу жөнүндө кат жөнөткөн. Маалым болгондой, Бишкек глав архитектура жоопкерчилиги коому тарабынан жумушчу долбоору иштелип чыккан. Анда ижарачылар жана базар ишкерлери үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү менен муниципалдык базар уюштуруу пландаштырылган. Булак Вестикейч. Биз мына базарды муниципальный кылдык. Азыр ирет менен жакшынакай базар кылып, четинен баарыңарга жылуулап салып беребиз. Аны ар бирөөңөр ошого киресиңер. Кудай буйрса. Анан акчаны мэрияга төлөсүң. Кандай кылып беребиз дейсиз, толук койчу. Четинен иреттеп салып, азыр проект жасап атабыз. Жылуулап, үстүн жаап, Муниципальный болуп калат. Мэрияга төлөсүңөр. Ошондой болсо, Ошондо бир күндө 9 киши болот, 9 киши. 700 точка да? Точка экенсиз. Базар сразу жабылбайт да? Жок, аны акыры чектен келебиз. Жакшы. Бишкекте Батирге оорулукка киргендердин кылыгы бөлмөнүн ичине орнотулган камерага түшүп калган. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция камерага тартылган видеону жарыялады. Кадрдан үйдөгү буюмдарды сыртка ташып бараткан адамдарды көрүүгө болот. Ички иштер башкармалыктан билдиришкендей 9 январь күнү кыргызстандык жаран арыз менен кайрылган. Ал 8 январь күнү саат 19:40 белгисиз адамдар анын Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги Батирин ачып киргенин айткан. Тергөөнүн жүрүшүндө 2 шектүү кармалды. Экөө тең 39 жашта. Алар Ленин райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына киргизилди. Уурдалган баалуу буюмдардын баасы такталып жатат. Булак Спутник Кейч. Күч органдары абактагылар мыйзамсыз жүгүрткөн миллион сомго чукул акчаны таап алды. Күч органдары жаза өтөө жайларында отургандардын кылмыштуу жол менен толтурган орток казынасынан мыйзамсыз жүгүртүлгөн 297 000 сом менен $8200 алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Кылмыш жолу менен келген каражаттарды аныктоо боюнча атайын операцияга Ички иштер министрлиги, УКМК жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кирген. Абактардын биринде жаза өтөп жаткан 28 жана 33 жаштагы адамдар башкалардан көп убакыттан бери акча өндүрүп жүрүшкөн. Ошондой эле алар баңгизат сатуу, абак жайларынын ичинде жана сыртында кумар оюндарын уюштуруу боюнча шектелүүдө деп айтылат билдирүүдө. Абактагылардан чогулган акча мындан тышкары общак кассасына жөнөтүлүп турган. Иликтөөдө белгилүү болгондой каражат электрондук капчыктарга салынып, кийин ар кандай кылмыш иштерин кылууга жумшалып турган. Ошондой эле бул топко кирген дагы 3 адам аныкталды. Алардын арасында аял киши дагы бар. Жыйынтыгында иштин фигуранттарынын жашаган дарегинен $8200, башкача айтканда дээрлик миллион сомго чукул акча табылды. Булак Спутник Кыргызстан. Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасында бейтаптардын биринин керебетине терезе түшүп кетти деп билдирди күбө. Анын айтымында терезе керебетте жаткан бейтап менен кызы бөлмөдөн чыгып кеткенден кийин кулаган. 10 килограмм болгон чоң терезе керебетке түшүп кетти. Ал жерде кичинекей бала жатышы мүмкүн болчу. Бактыга жараша алар бир нече мүнөт мурда сейилдөөгө чыгып кетишкен. Кийинчерээк бул терезени жөн гана мык менен кагып коюшту деп жазган күбө. Булак Баракелде.